Кыргыз мамлекетин түптөөдө жеке кызыкчылыгын артка коюп, өлкө тагдырын гана ойлогон инсандардын аракети менен мамлекетибиз оор кырдаалдан чыкканы талашсыз чындык. Андай инсандардын катарын Ахматбек Сүйүнбаев дагы толуктайт. Ахматбек Сүйүнбаев турмуштун түрдүү кыйынчылыктарын башынан өткөрүп, ак эмгеги менен бийик даражага жетишкен. Ал 1920 жылы 17 декабрында Аламүдүн районунун Байтик айылында дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Эмгек жолун алыскы Нарын жергесинде катардагы бухгалтер катары баштап, Кыргызстандын министрлер советинин төрагасына чейинки байсалдуу жолду басып өткөн. Сүйүнбаев фашизмге каршы күрөштө колуна курал алып, кан майданда болгон. Анда өзүнүн жоопкерчилиги жана тайманбастыгы менен катардагы жоокерликтен тартып, батальонду башкарганга чейин көтөрүлгөн. Улуу ата мекендик согуштагы эрдиги үчүн Кызыл Жылдыз ордени жана башка сыйлыктарга татыктуу болгон. Германия согушуна аягына чейин жүрүп, капитан званиясын алып, командир батальон болуп, 1-Белорусский фронттун составында маршал Жуков менен bir frontта кынакей. Бул киши деген өзү лично Берлинде штурмовать эткен. Рейхстагты форсировать эткен. Рейхстагта туу сайып атканда, Егоров менен Кантаров туу сайып атканда, ошондо алдында немистер менен атышып жүрүп, тигини сактап калган. Өз мезгилинин мыктысы Кыргыз СССРнин финансы министри, Ош облустук аткаруу комитетинин төрагасы, Компартиянын Ош облустук комитетинин биринчи катчысы кызматтарын аркалаган. Кийин Кыргызстандын министрлер советинин төрагасы болуп, ошол кездеги өкмөттү дээрлик 10 жыл башкарган. 35 жашында финансы министри болгон киши өзү. 68 жашында совет министринин председатели болгон киши. Айтор мунун иштебеген, эметпеген эл үчүн эмеси көп. Биздин Москва районга 30 киши согора турган жерге фрегат орнотуп берген. Бул биринчи. Анан кийин төмөнкү айылга Кызмало совхозун ачкан, Бештерек совхозун ачкан. Ошол кээде жумушчу күнүн биздин Москва районунан баштачы. Ахматбек Сүйүнбаев өзгөчө сапаттары аны менен пикирлешкен жана иштеген ар бирине жакындан мамиле жасаган жөнөкөй ак көңүл адам болгон. Совет өлкөсүнүн 100 миңдеген жарандарынын даанышман кеңешчиси, устаты жана алардын ээлеген кызмат ордуна карабай терең урматтоо менен калыстык мамиле кылган. Бул кишинин өзү принципи өтө күчтүү болгон. Күчтүү принципте бардык нерсени адамды сыйлоодон акыйкаттыкта болгонго, ушул акыйкат болгон үчүн ушул даражага көтөрүлгөн адам бул киши. Мамлекеттин түптөлүшүнө өз күчүн аябаган Ахматбек Сүйүнбаевка арналып музей ачылган. Аны келечек муун таанып жүрсүн деген таризде Орто Алыш мектебине негизделген. Ал эми билим берүү борборунда 1994 жылы ысымы берилип, мындагы окуучулар анын эмгегин эскерүү менен иш-чараларды уюштуруп турушат. Окуучулар ушул Ахматбек Сүйүнбаевдин эрдиктерин билишет, ушулар жөнүндө стен газеталарды чыгарышат, класстык иш-чараларды аткарышат. Кээ бир окуучулар Сүйүнбаевка арналган өзүлөрүнүн ырсаптарын чыгарышат. Ошондой эле ар бир класстын окуучусу ушул музейге келип сабактарды өтүшөт. Ахматбек Сүйүнбаевдин эмгеги мамлекет тарабынан жогору бааланып, 2 рет Ленин, 3 рет эмгек кызыл туу ордендери менен сыйланган. Ал эми Чүй облусунун ардагерлер кеңеши ага Кыргыз эл баатыры намын берүүнү сунуштоодо. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмердин басып өткөн жолу, мекенге берилип кызмат кылуунун бийик үлгүсү арабызда жок болсо да, анын жасаган ак эмгеги тарых барактарында жана элдин эсинде сакталуу.